жылдын жаз айлары коронавирус деп аталган илдет Кыргызстанга кирип келди. Натыйжада бардык аймактарга өзгөчө абал режими киргизилип, калк карантинге алынды. Эч ким көчөгө чыкпай, бири-бири менен мамиле кылбашы керектиги айтылды. Мына ушундай күндөрдө Ош шаарына келген башка мамлекеттин жарандары эч жерден жардам ала алышпай, кыйналып калышты. Biz Oş şahrida qolib ketgan Moldaviya fuqarolari şu karantinda qiynalib, Bizde Ош шаарында калып кеткен Молдова жарандары карантинде кыйналып, жардам ала албай калгандар бар экен. Ошолор жөнүндө маалымат түшкөндөн кийин тездик менен биз аларды аныктадык. Алар 46 үй бүлө болчу. Аларга фонд жана МОМ аркылуу жардам берилди. Андан сырткары тажик диаспорасы тарабынан бизге маалымат келип түштү. Ошол жерде калып кеткен өзүбүздүн этникалык кыргыздар, алар Тажикстан жарандары. Алар дагы пандемиянын айынан чыгып кете албай, кыйын абалда калгандыгы тууралуу маалымат алганыбыздан кийин аныкташ үчүн группа уюштуруп, жерлерге барып алардан кабар алдык. Qiyin ahvolda qolib ketganlar haqida ma'lumot tushgandan keyin biz ular haqida ma'lumot tasdiqlash uchun nima qildik, guruh uyushtirib, o'zimiz shu ishchilarimiz bilan birgalikda ularga joy-joylarga borib xabar oldik. Ijaraga алган үйлөрүндө калып кеткен тажикстандыктар Эльмира Умарова тарабынан аныкталды. Алардын көпчүлүгү Ош шаарына дарылануу үчүн келген, жашы улгайган кишилер, студент балдарынан кабар алып келген ата-энелер болгон. Аларга шаар мэриясы Улупка коомдук фондунун башчылыгы астында демөөрчүлөр азык-түлүктөрдү жана ар түрдүү гигиеналык каражаттарды жеткирип берди. Ко мне пришла, значит, Эльмира, вот это. Улупка коомдук фондунун жетекчиси Эльмира Умаралиева мага келип, Халик Назар, кете албай калган адамдардан сизде канча бар деп сурады. Мен ага даярдап койгон тизмени бердим. Мургаптыктардын өкүлү мага келип, алар кайсы жерде жашап жатканын айткан болчу. Анын негизинде 2 жолдон азык-түлүктөрдү таратышты. Тоже здесь были их представители тоже молдавские. Они знают, где они живут. И они вот это все списка дали, мы сделали списку, им тоже раздали по 2 раза. Пандемия Ош шаарында окуп жаткан кошуна өлкөлөрдүн жарандарын да кыйын абалга салды. Студенттер өз мекендерине кете албай, сырттан эч кандай жардам ала албай калышты. Мына ушундай учурда Эльмира эже жетектеген топ аларга кол сунду. Tojikistonlik bizda qolib ketgan studentlar bor ekan. Бизде тажикстандык студенттер калып кеткен экен. 76 мургаптык тажикстандык үй бүлөлөргө жардам берген болсок, андан сырткары тажикстандык 25 студент да чыгып кете албай жардамга муктаж болуп калган экен. Аларга жардам берилди. Бул албетте Тажикстан диаспорасынын директору Халык Назар аке менен бирге ишке ашырылды. Ал дагы биз менен бирге жүрүп, алар менен тааныштырды. Ага да ыраазычылык билдирем. Булар bilan таныштырып, югуруп йөрүп бизге хамкорлук кылды. Буның үчүн биз хаммага миннатдорчулук билдиребиз. Өзүмүн жана тажик студенттеринин атынан Кыргызстанга жардам бергендиги үчүн ыраазычылык билдирем. Биз бүткүл дүйнө жүзү үчүн тынчтыкты жактайбыз. Биз студенттерге жардам келип жетти. Сиздерден Аллах ыраазы болсун. Саламатсыздарбы? Биз студенттер донорлор тарабынан азык-түлүктөрдү алдык. Здравствуйте, мы сегодня получили помощь. Бул жардам бизге абдан керек болчу. Бергендерге ыраазычылык билдирем. Нам было очень кстати. Карантинда тажикстандыктарга азык-түлүктөр менен гана жардам берилбей, алардын мекенине кетишине да көмөк көрсөтүлдү. Тышкы иштер министрлиги менен байланышып, Молдовия жана Тажикстан жарандарын үйлөрүнө узатып, башка өлкөлөрдө калып кеткен мекендештерди артка кайтаруу менен алектеништи. Андан сырткары кетем дегендери үчүн транспорт каражаты уюштурулуп берилди. Тажикстандын мургабына чейин узатып барылды. Өзүбүздүн жарандарды Казакстандан, Орусиядан, Болгариядан алып келдик. Пандемия убагында кыйын абалга түшкөн мигранттар үчүн атайын ошондой иштер биздин фонд аркылуу аткарылат. Бул иштер бир эле биздин жарандар үчүн эмес, башка өлкөнүн жарандары Кыргызстанда ушундай абалга дуушар болсо деле жардам берилет. Болуп кыйын ахвалда түшүп калган болсо, уларга ham ana shunday yordamlar uyushtirilmoqda. Коомдук фонд ушуну менен эле чектелип калган жок. Эльмира эже менен Тахир аке кайерда кимге жардам керек болсо барып, биринчилерден жардам берүүгө аракет кылышты. Ар түрдүү демөөрчүлөрдү табышып, мигранттардын үй бүлөлөрүнө азыктарды таратышты. Белектерди бизге ЮНИСЕФ тарабынан берилген. Себеби Россияга барышып, иштеп ал жерден. Самолетто келишип, ушул кырдаалга ылайык ЮНИСЕФ тарабынан
подаркалар берилди. Сиздерге рахмат. Барыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Ассаламу алейкум. Элибиздин кыйналып жатканын көрүп, жардам бергениңер үчүн сиздерге рахмат. Ушундай жардам бергениңерге Шарашада иштеп кыйналдык эле, иште албай кайра келип, ушул фондко кайрылдык эле, ушундай жакшы жардамдарды көрүп атабыз. Чоң рахмат. Муну менен бирге Ош облусунун четиндеги кыштактарда жайгашкан медициналык мекемелерге керектүү медициналык шаймандарды жеткирип беришти. Улупка коомдук фондунда бүгүнкү күндө кислород концентраторлору бейтаптарга акысыз берилип жатат. Поликлиникаларда өзүгө 5 литрден антисептик. Поликлиникаларда медициналык каражаттарда муктаждыктар болгон 5 литрден антисептик, 2ден пульсоксиметр, 100дөн медициналык беткап жана 1ден контактсыз термометрди да алып бердик. Андан сырткары ошол жердеги эң шарты начар жакындары коронавирустан каза болгон кара суу жана ноокаттан жетиден үй-бүлөлөргө азык-түлүк жана гигиеналык каражаттардан жардам бердик. Өлгөнлөр бар ичиде ашларга озок-овкат боюнча, гигиенический нерселер боюнча биз жардам бердик. Пандемия убагында баары бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып иш алып барышты. Кыргызстандыкпы же башка мамлекеттин жараныбы ага карабай каерде кимге жардам керек болсо, ынтызарлык менен жардам бергенге аракет кылышты. Кандай кырдаал болсо да жардамга кол сунушту. Булар албетте биздин кыргызстандыктар.